чечиле турган маселе, чечилбеген маселе. 100 орынга ылайыктуу бакчанын имараты бардык талаптарга жооп берип, заманбап эмеректер менен жабдылган. Эми 15-сентябрдан тарта Калдык жана Карадөбө айылындагы кичинекей өбөктөр жаңы билим берүү мекемесинин босогосун атташат. Бүгүн мынакей ушундай бизде Калдык айылында, Жайыр районунда ушундай кубанычтуу күн болуп отурат. Бизде бала бакча ачылып, бүгүн мына ачылышы болуп отурат. Биз аябай кубанычтабыз. Бул садик болуп Советтер Союзунун убагында, колхоз убагында тургузулган садик болчу. Андан кийин школ кылышты. Андан кайра токтоп калган, кайра капитальный ремонт кылып, анан кийин ушул садикти кайра жаңыланып ачып атабыз. Ошого сүйүнүп отурам. Аталган бала бакчанын имаратын ремонттоого 6 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Анын көпчүлүгү айлыс тарабынан каржыланса, 148 миң сом жергиликтүү бюджеттен каралган. Ал эми Чүй облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан эмеректер, жабдуулар жана тиричилик техникасын алууга акча бөлүнгөн. 15-сентябрда бүгүн ачылышын өткөрүп алдык. 15-сентябрда 100 орындуу бала бакчабызды балдарга өткөрүп беребиз деп турабыз. Долбоорлор болду. Бүгүнкү күндө 2 долбоор болду. Капиталдык оңдоо боюнча Аристин жардамы менен болду. 3 миллион 917 миң сомго чейин оңдоо иштери жүргүзүлдү. Анын ичиндеги жабдууларды, эмеректердин баарын Чүй регионалдык өнүктүрүү фондунан каражаттар бөлүнүп, жана жергиликтүү бюджеттен салым кошуп. Жайыл районунда жалпысынан 30 бала бакча бар. Учурда дагы 4 мектепке чейинки билим берүү мекемеси пайдаланууга берилгени турат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата чоң жакшынакай салтанаттар өтүп атат десек жаңылыштык болбойт. Себеби дегенде мына биздин Жайыл районубуздун бүгүнкү күндө Красновосточный айыл аймагынын Калдык айылында 100 орындуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси ачылып отурат. Көп жылдан бери ошо элдерибиз ошо Калдык айылы менен Карадөбө айылынын элдеринин муктаждыгы келип чыккан эле. Мурдагы эски ошо детсад болду, андан кийин мектеп болду. Мына азыр келип кайра өзүнүн баягы мектепке чейин билим берүү мекемеси катарында ачылып отурат. Сарыжөн Чүйдө социалдык объекттерди куруу, оңдоп түзөө иштери уланууда. Жумуштар республикалык бюджеттен сырткары Чүй облусунун өнүктүрүү фонду жана ар түрдүү уюмдардын колдоосунда жасалууда. Сталбек Абдыраев, Улук Абдиев, ЛТР каналы, Чүй облусу.